Кудай буйрса жаман эмес, биздин деле 2,5 миллиард сомдон ашык өндүрдүк. Азыр дагы Кудай буйрса аны айта албайбыз, атпайбызбы? Дагы азыр 100 миллион дегендер дагы түшөт азыр. Бүгүн эле 25 миллион сомго мисалы канттан сотка кармалды мисалы. Мурда күнү бир жума мурун мен келгенде эле баштаганбыз, мисалы фасоль таластагычы. Фасольду полностью дыйкан менен эле алып кеткен киши болсун деп атабыз да. Ортомчу кишилер толуп тура, ортомчу кишилер бар экен да, толуп тура. Ошонун баарын алып, азыр эми Кудай буйрса мына бүгүн 100 сомдон кичине ашты дейт дагы фасоль. Эми Кудай буйрса ушул системаны, мисалы фасоль аягына жетебиз. Ушу элге жеңилдик кылыш керек болуп атат да. Сиздин кадр маселесинде тиешеңиз жокпу? Биз саясатка дагы бир жолу айталы, саясатка киришкен жокпуз. Саясий кадрларды дайындоодо катышкан жокпуз. Бизге ошо финполицияны берди, ошо финполицияны ушу майын чыгарып иштейли деген ой бар. Акыбал өтө оор көрүп атасыңар. Пандемия канча жарым жылдан бери пандемия, бюджетте вообще бир тыйын жок экен. Бюджетте наоборот карыз экен. Мындай канча миллиард сом жетпейт да ошо. Ошо бюджетти толтуруу боюнча сиздин кандай идеяңыз бар? Эмне жардам бере аласыз мамлекетке? Бүт баарын айтып атабыз. Мына түрмөгө камаганда эмне? Давай, момуну коп кой. Койчусу коюп атат. Тергөөчүлөргө задача коюлду маселе. Биринчи кезекте өндүрүш керек да. Келтирилген мамлекетке келтирген зыянды толугу менен кой деп атабыз. Аны түрмөгө алып барып, аны жаткырып неткенде эмне пайда? Мындай кой деп атабыз да. Бар эле мени Садыр Жапаровдун кадры көрөт. Жок, биз өзүбүзчө эле чоң казатпыз. Биз саясатчы эмесмин деп мен илгери эле айтчумун да. Кухнядан отурганда деле мен саясатчы эмесмин. Мисалы көп кишини жоопко тартып берейин десең, иммунитеттер болуп калып атат да. Иммунитет, мисалы депутатский иммунитети бар. Аны кол тийбестер бар. Аны мисалы биздин тергөөчүнүн күчү жетпейт, билесиз аны. Ошол эле патриоттук сезимиңиз менен бүгүн сиз ушу кимди биздин өлкөнүн башында көргүңүз келет? Сиз кимге ишене аласыз ушу биздин өлкөнү бүгүн ушул абалдан чыгарып кете алат деп? Бул президент болсун десем, мен мурун кухняда отурсам айтып берсем болот эле, мисалчы. Азыр бизге андай болбойт, мен. Бул деген бир үгүттөө иши катары жүрүп калат, э? Ооба. Буга чейин сиз экөөбүз дагы маек курганда, сиздин прокуратурада иштеп жатканда мен ошол жактан бир жанакы взятка алдыңыз беле деп суроо бергенде сиз деген мен эми мындай адамдар ак көңүлү менен бир нерсе көтөрүп келсе, эми акча эмес, эми акчалай эмес, мындай бир белек катары бирдеме көтөрүп келсе, мен анын көңүлүн ортпайын деп алчумун деп оюңузду ортого салдыңыз эле. Бүгүн ушул кызматта иштеп турганда сизге ошондой бир нерселерди алып келсе аласызбы же эми алгыңыз келбей калдыбы? Мен өзү квартирада турам десем, баары эмететмин да, ал квартира. Мындайчы квартира, бирок атайын ушуга жазалган болчу да ушу. Ал мен офисимдей болчу да, мисалы квартира эле, бирок өзүмдүн офисимдей болуп. Бирок адилеттүүлүктөн тайбаш керек да. Бул жерде негизги адилеттүүлүк менен иштеш керек, э? Акча деген, акча кимди сактады айткылачы. Мисалы мына Ошко начальник управленияны койдук. Биякта центральный аппаратта иштеп жүргөн киши экен. Өзү айтты мага. Канча вообще мен крышам жок, эчтекем жок, ушу өз күчүм менен келдим, бир да көтөрүлө албай койдум. Аны коллективден руководстводон сурам, кандай? Жакшы деп жөн эле коюп койдук. Айттым. Жетекчиңизби? Жөн эле коюп койдук. Азыр ушундай ротациялар болот өзүнүн эмесине. Жөн эле. Такыр мындай. Без коррупции, без ничего. Иш пландарыңыз? Элдин арасында элебиз. Элден мындай бир да жолу элди алдап койгон жокмун, көрдүңөр, э? Аягына чейин турдук, эл менен болдук, туурабы? Азыр мына мен Деңиз чогу. Ошо күн 15-inde кечинде. Аны деле тартпагыла дегенсиң, тартып алышкан турбайбы?
Ал мен мурунку айтып берсем, ал жана салат, жана эме варенье көтөрүп келишти деп айтып бердим беле. Ошондой бир өзүңүздүн ички пикириңизди айттыңыз эле. Мен Эми бияктан мен даже азыр варенье эме да албай калдым уже. Болбойт киргенчи. Өмүрүңүздө пара алдыңыз беле десем, ошо салат варенье көтөрүп келгендердин көңүлүн кыйбай макул деп алдым эле деп. А мен сизге тамашаладым эле, ошол салат варенье деле парага кирет экен эгер мындай караса деп. Эми бул жаңы жумушка келгенде ошолорду да албайын деп чечиптирсиз, э? Ошолорду албайын деп. Мисалы биз деген мен монса кухняда отуруп башты сайгандан кийинчи биз башты сайдык да көрдүңүз да, э? Биякта 5-inde, анан 15-inde да аптайм болду. Тияк сколько турабы, ошонун баарын өзүм жетектедим да, мисалычы. Анан ошонун баарын өткөндөнчи бул тыйын, тыпыр эме дегендер жана эле эме болуп калды. Көзгө көрүнбөй калат экен. Көзгө мындай эме, ага кызыккым да келбей калды, мисалычы. Эч качан элди кидетик эмесмин. Биз эл мененбиз. Просто мен маякта бул элди кабыл ала албайт экенмин да. Чудас бияк бүт секретный, режимный объект да. Чудаспы? Бияка мындай жөн эле элдер айтпайм, калпагын көтөрүп алып эле мен антип келбей отурулачы, мен иштейин деп атам да. Каждый келсе бир 15-20 мүнөттөн убактын алат. Анан анык бүтпөгөн иштерде көбүнчө 10 жылдан бери ошо атайын ошондойлордун баарын чогултуп эле бияка эметип эле ушундай эметип атышат да, мындайчы. Ишиңизге келик, Сыймык мырза, дагы бир жолу маегиңизге чоң рахмат. Сиз менин бир журналист катары сизге берер кеңешим, эч качан журналисттерден качпаңыз, ар дайым болгонун ачык айтып туруңуз. Жашырган нерсе эч качан ал жакшы бир ийгилик алып келбейт. Сиздин ишиңизге ийгилик каалайбыз. Ушундай бүгүн биздин кабарларды кабыл алып, өзүбүздүн да жеке журналисттердин майрамына карабастан сизге келдик. Ошол күндү атайын бизге бөлүп, ошо маек бергениңизге чоң рахмат. Мындан ары да тыгыз иштешип туралы. Сизге да рахмат.